Ырчы Аваз Акимов жубайынын төрөтүнө катышкандуу талкуу жаратты. Кыргыз эстрада ырчылары Аваз Акимов жана Айдана Дека туңнар үстөлү тактап айтканда кыздуу болгондуу маалымдалган. Дал ушул ырчы мырза жубайынын төрөтүнө катышкандыгы социалдык тармактарда талкуу жаратууда. Бири эркектей болуп сыртта күтүп турганы жакшы го дейм десе, экинчиси эркектей болуп эшикте эмес, эң оор убакта Айдананын жанында күч болуп турганы жакшы деген билдирүүлөрдү жазышууда. Эске салсак, Аваз Акимов жана Айдана Дека кече 16 январда кыздуу болушту. Жылдыздуу түгөлөр 2019-жылы 10 мартта ата-энесинин колунан кыз узатуу салты менен алып кеткен. Ал эми 16 мартта ош ырчылардын заманбап үлпөт тою өткөн деп Марс медиа жазып чыкты. Жибек Атабековдон жана Омардан кем каламбы деген океандын нар жагында жашаган Эрлан Андаш жубайына $17,000 машина алып берди. Учурда АКШнын Огайо штатында жашап, иштеп жаткан ырчы Эрлан Андаш жубайына уна алып берди. Баасы $17,000 түзгөн Toyota унасы 2010-жылы чыккан. Океандын ары жагында үй бүлөсү менен жүргөн ырчы мырзага байланышып, белек тууралуу сурадык. Негизи унаны мындан 2 айдан ашуун убакыт мурда алып берген. Бирок сүрөттөрдү социалдык тармакка жакында чыгардым. Жубайым Перизат экөөбүз буга чейин бир унаны айдачыбыз. 2010-жылы ал унаны сатып башкасын алганбыз. Анан жубайыма дагы өзүнчө уна алып берүүнү чечип, 2010-жылы чыккан Toyota унасын алып бердим. Келинчегим 3 жылдан бери уна айдайт. Бул жакты уна айдаганды үйрөнөм десең жеңил эле дейт ал. Эрлан Андашев 6 жылдан бери үй бүлөсү менен АКШда жашайт. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Спортко коюлган акчалар